Базаркоргон районунун борборундагы бул стадион 1982-83 жылдары элдик ашар жолу менен курулган. Бирок андан бери эч кандай оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Ал эми 2017 жылдын күз айларында өкмөттөн 20 миллион сом каражат бөлүнүп, реконструкциялоо иштери башталган. Деген менен курулуш кышта сууга байланыштуу токтоп, азыр күн жылса да башталбай турат. Сантех курулуш компаниясынын ишти жанданта электигине каржынын которулбай жаткандыгы себеп. Учурда 6 миллион сомго 30% жетпеген жумуш аткарылган боюнча турат. Ошо кышка чейинки үлгүргөн иштерин кылды. Бул ошо заборлорун алмаштырды, кээ бир жерин жамады, воротаны кылды, ошо футбол талаасын тегиздеп, ошо тупрактардан себеп тегиздеди и бир жактын навесин көтөрүш боюнча основаниясын бүтүрдү. Бир жакта мындай крытый помещение болот. Бүгүнкү күнгө ошол жумуштар аткарылды. По мере поступления дагы акчанын түшүшү менен ошол сантехмонтаж дагы улантып, жыйынтыгына быйылкыга бүтүрүшүбүз керек да. Стадиондун айланасын тосуп, үстүн жаап, газондорду жаткыруу менен көрүүчүлөргө орундуктар үчүн жалпы 34 миллион сом суралган. Анын 20 миллион сомун өкмөт өткөн жылы бөлүп бермей болгон. Калган 14 миллион сом кайсы булактан ажыратылышы азырынча белгисиз. Ошентсе да жергиликтүү бийлик быйыл күзгө чейин толук бүткөрүлөт деген ишеничте. Бүгүнкү күнгө 20 миллион сом чечилген. Эми ал жагындагы буйруса экинчи жарым жылдыктан кийин дагы акчасын караштырып таап беребиз дегендей бир аракеттер көрүп атат азыр бизден. Бул бүтпөсө болбойт да. Биз быйыл райондун 100 жылдыгын мааракесин ошол стадиондо өткөрөбүз деген бир жакшы ниет бар. Борбордук стадион экенин эске алганда реконструкциялоону тездетүү учурталабы дешет спорт адистери. Анткени мында 10 жылдан бери спорттук иш-чаралар өткөрүлбөй калган. 12 жылдан бери бөлөк мектептердин стадионунда, мектептердин залдарында ушундай спортивный мероприятияларды ошакта өткөрүп атабыз. Бу жерде өткөргөнгө мүмкүнчүлүк болбой атат. Быйыл Кудай кааласа ушуну курабыз дедиле, эми куруп бүтүп калса, бир залы менен салып берип калса жакшы болот эле ушу. Спорттун сегиз түрү боюнча катышат бизде. Ар чоң мектептерде, стадиондорунда, залдарында ойношот балдар. Биз деле ошакта машыгып келебиз, өзүбүз деле чуркайбыз, өзүбүз деле футбол ойнойбуз. Стадион волейбол, баскетбол жана футбол аянтчылары менен кошкондо 30 соток аянтты ээлейт. Реконструкциялоо иши бүткөрүлсө, эл аралык талапка жооп берип, 3000ге чукул спорт сүйүүчүнү батыра алат. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Базаркоргон району.